Урматтуу туугандар, Макка Мукаррамада багы биздеги 40 жылда кыңырыш билине десе, ал жерде нак, соолуңуз дагы нак болот, күнөөңүздүн жазасы дагы нак болот. Ошондуктан Байтуллага Алла Таала чакырган инсандар барат. Ал Байтуллага барууну акча чечпейт туугандар. Мен акчам бар деп эле шарт жөнөп, Түркияга рейс алып келгенде болуп чыга турган болсок, ал Макка Мукаррамага ал жете албайт. Макка Мукаррамага ким Алла Таала кимди чакырган болсо, мына ошол барат. Ал жака барып, эхрам кийип, кирүү эмес, өтүп кеткен инсандардын акыбалына түшүп, лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк, Аллахым мен алдыңа келдим, сенден кандай буйруктар болсо дагы мен аткарганга даярмын деп, ар бир инсан башын ийип лаббайк айтып турат туугандар. Алла Таала үйүнө конок кылып чакырды, бардыңыз, хаж кылдыңыз, же болбосо умра кылдыңыз. Эми ал жактан келгенден кийин, ол жака келгенден кийин ошол ажылык менен умранын кадырын көтөрүп жүрүш бул андан да кыйын туугандар. Себеби эгерде жин шайтан келе турган болсо, аузу биллахи минеш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим десеңиз, ал жин шайтан жаныңыздан качып кетет. Мына ошол жин шайтан сыяктуу адам шайтандар дагы бар. Ал адам шайтанга 10 жолу аузун ачсаңыз да жаныңыздан качпайт. Досум мунун алып бир кечел алчылаңга ке алып бир деп жаныңда турат. Ошондуктан ошо адам шайтандардан Кудай сактасын. Кыйынчылык болот. Келгениңизде анча-мынча сөз угас. Баягы жоро жолдошторуңуз чакырат отуруштарга. Барсаңыз аял эркек аралашып отурат, ичимдик болот, башка болот. Анан ошолордун өзү эле айтат, сени чакырып отургузуп алат жанына. Анан айтат, кече сен умрага барып келдиң, ажыга барып келдиң эле, биз арак ичип алсак жанына отурсаң, бирдей күнәкар болдук, эми сен да калып кой деп, анан сизди жолдон урат таксыларым. Ошондуктан бул жерге келгенден кийин ошол даражаны сактап калыш дагы кыйын болот. Ошондуктан эми сиз жамаат алмаштырышка туура келет. Көбүнчө мечитке каттап, мечиттеги жамаат менен бирге болуп, көбүнчө Алла Таалага тооба келтирип, ар бир таштаган кадамыңызды карап ташташка туура келет. Себеби кээ бир адам сиздин мына сырткы дүйнөңүздү карап туруп эле бузула берет. Айтат, мушу деди, мына умрага барып келди, хажга барып келди, дагы деле минтип жүрөт, андан көрө мен барбай эле койбоймунбу дейт. Эми сиздин жашооңуз мурдага карагандагы жоопкерчиликтүү жашоого айланды туугандар. Мына бул жерге келип азыр биз намаз окуп атабыз. Намаз окубаган дагы ошончо бир туугандарыбыз жүрөт. Ошо намаз окугандыгыбыз үчүн ушул жерден биз ошолорго тышкы келбетибизден дагы үлгү болуп көрүнүшүбүз бул зарыл нерсе туугандар.